Назарыңызда Евробиримдиктин Санарип инсан подкасты. Кутман күнүңүздөр менен урматтуу угармандар. Одо Санарип инсан подкасты. Анын алып баруучусу мен Сапаргүл Абдинабиева жана кесиптешим Ажыбек Нурланов. Бүгүн бизде өзгөчө коногубуз бар. Ал 100 айым дүйнөдөгү эң таасирдүү аялдардын катарындагы программист жана Тазара Ап стартабынын негиздөөчүсү Айнура Сагын. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Кош келипсиз. Рахмат чакырганыңызга. Айнура айым биринчи эле ошол BBC-ге 100 айым тизмесине киргениңиз тууралуу баштайлы. Анткени бул Кыргызстандын тарыхы үчүн дагы, балким өзүңүздүн карьераңыз үчүн дагы өзгөчө бир чоң окуя деп эсептейбиз. Рахмат, күткөн жокмун чын эле. Ушундай бир номинация болорун негизи уккам. Буга чейин башка курбуларымды дагы ушу номинацияга киргизишкен да, бирок биз да күткөн жокпуз. Ошо болуп калды дегенде. Киргизгенине рахмат негизи. Ошол процесс тууралуу айтып берсеңиз, өзүңүздөр тапшырдыңыздарбы же алар өздөрү тандап алыптырбы? Кандай критерийлер менен баалашты эле? Анткени биз BBC 100 айым деп көп эле угуп жүрөбүз. Анан бирок элдин арасында буга кантип кирип калышат дегендей түшүнүксүз жагдайлар бар да. Ошолор тууралуу айтып берсеңиз. BBC-деги журналисттер мага өзү айтып кетишти да, ушинтип мындай жылдын аягында бир списоктор келишет депчи, ар бир ошо может иштегендер же башка бир долбоорлордон иштегендер ошо өздөрү номинация кылышат окшойт. Анан келип ошо бир тизмени түзүшөт, тизмени түзүп анан кийин ошо Лондонго жиберишет окшойт да. Анан ошоктон өздөрү тандашат окшойт. Мен анткени өзүм жөнөткөн жокмун, өзүм подавать эткен жокмун да, билген нерсемден. Ошо мен деле түшүнгөн жокмун, ошо өзү эле кат келип калды. Анан кийин ушундай деп анын сүрөтүңүздү жөнөтүп жибериңиз деп анан ошондой эле чыгып калды. Анан кийин бир айдан кийин же 3 жумадан кийин ошо BBC журналисттер келип ошо репортаж кылганда ошондой айтышкан да, ушундай тизме чогулат. Эми ошол BBC-ге кирген тиркеме тууралуу сөз кылалы. Анткени бул Кыргызстандагы деги эле Борбор Азиядагы ошол таштандыларды кайрадан иштетүү боюнча эң чоң стартап. Ушул идея сизге каяктан кантип жаралды эле? Анын ишке ашуу процесси тууралуу айтып бериңиз. Негизи өзүм образованием өзү компьютердик инженерия, анан кийин жана мен кыздарга, мектепте окуп жүргөн кыздарга ошол мобилдик тиркеменин основасын биз ошо бир башка кыздар менен, курбулар менен, жанагы коллегалар менен биз жардам берчик, ошо менторство кылып, ошо кыздарга жардам берип жүргөндө ошол башка курбум келип калды. Ушундай идея бар, ушундай тиги карта кылсак болот эле, мындай кайра иштетилүүчү пункттарды жана кайра иштетилүүчү заводдорду ушундай картага киргизсек жакшы болот эле. Сен ошо кыздар менен, кичине ошо мектепте окуп жүргөн кыздар менен прототипин кылып бересиңер деп. Анан кийин ошодон ойлоп ошо кыздарга ошо үлгү болсун деп ошо тиркемени чыгарганбыз. Ошо курбум экөөбүз, Мээрим Турсалиева, менин классташым болот. Ошо менен биз ошо баштап ошо биринчи картага ошо кайра иштетилүүчү пункттардын баарын киргизип, анан 1 жыл боюнча ошо Бишкекте карадык. Элдер колдонобу, сурашабы, болобу деп. Анан кийин ошо 1 жыл бою ошо бишкектиктер колдонуп, бул пункт иштебей калыптыр, буга телефон өзгөрүп калыптыр, тигиндей мындай деп улам в течение года ошо келатты да, запросторчу. Анан кийин макул деп, анан биз ошо мындай обширный чоң версиясын кылдык да. Ошо жерге анан кийин ошо көптөр менен бишкектик менен сүйлөшсөк, ошо тиги биз өзүбүз алып бара албасак, ошо бизге келип алып кетсе жакшы болот эле деп, анан ошолордун баардыгын биз угуп жазып, ошо мындай маалыматтар жетишпейт, кантип сорттоонун билбейм, переработка деген эмне экен билбейм, утилизация деген эмне экен билбейм деп, ошо запростордун баардыгын биз ошо жазып алып, анан ошо экинчи тиркемени чыгарганбыз да. Андан кийин ошо региондорго да ачып, ошо региондорго дагы жардам берип, ошо ушундай пункт приемалар бар, кайра иштетилүүчү ошоко алып келсеңер болот, сатсаңар болот деп аларга да түшүндүрүп атабыз да. Жашыл экономиканын негизги бир бөлүктөрү бул ошол таштандыны кайра иштеп чыгуу болуп саналат. Анан Тазара платформасы буга көп мүмкүнчүлүктөр түзүп берет да. Учурда сиз айтып кеттиңиз, региондордо дагы катталуучулар бар, колдонуучулар бар деп. Анан негизи эле бул платформа менен азыр канча адам колдонуп, активдүүлүгү кандай болуп жатат?
Негизи бул тиркеме чыккандан бери где-то бир 19 миңдей скачивание болду да. Бирок активдүү где-то 3-4 миңдей бар да тиркемеде. Анын көбүнчө бул бишкектиктер. Региондуктагылар колдонушат, но андай активдүү колдонушпайт. Анткени бар деле региондун көйгөйлөрү Бишкектин көйгөйлөрүнө мындай башкачараак да. Мисалы бул сорттоо нерсе же бул ушундай жана кайра иштетилүүчү бизнес деп коелу. Бул Бишкекте мындай постоянный нерсе болсо, региондолордо бул сезонный жумуш деп коюшат да аларчы. Аларда мындай бир жумушунун бирөөсү болот да. Мисалы, поледе иштешет, же малы бар, же ошондой кайра иштетилүүчү пункт ачып алат, ушундай сезонный болот да. Анан ошоларда, например, мисалы жана ошо пластиктин көлөмдөрү мындай переработкага кеткен азыраак да, Бишкекте эмес. Ошон үчүн алардын көйгөйлөрү башкача, колдонгон тиркемени колдонгону башкача. Анан эми кичине сиздин иш баягы тажрыйбаңызга көз чаптыралы. Бир нече азыр сизди 100 айым тизмесине кирди деп таанысак, бир нече жыл мурун LinkedIn баягы чоң платформасында 50 миллион катталуучусу бар, колдонуучусу бар платформа, бул атайын функционалдуу платформа деп эсептелет, жумуш издөө платформа катары. Ошол жака сизди стажировкага өттү деген маалымат болгон. Стажировкага кантип өтүп калдыңыз, кандай өттүңүз, анан ошол процесс жөнүндө айтып берсеңиз. Жалпы эле ошол карьералык ыргагыңыз тууралуу айтып берсеңиз. Макул. Ошо мен Манастан негизи компьютердик инженерия бөлүмүн бүткөм. Ага чейин 1 жыл пищевой инженерия деген бар, тамак аш инженериясы, ошодон окуп, анан жок ошо компьютерге жакты деп ошого өтүп кеткем. Анан кийин негизи өзүм ошо веб-разработчик болуп иштеп, бир аз веб-дизайнер болуп иштеп, анан кийин веб-разработчик болгондон кийин мен тиги жана Tekvemen деген программасы бар, Кошмо Штаттын программасы да. Анан ошо 20 өлкөдөн 100 айымды тандашат. Анан аларды ошо Кошмо Штатка, Сан-Франциского чакырып, ар кандай ушу IT компанияларга стажировка өтсүн деп чакырышат да. Мисалы мен LinkedIn'де өтсөм, башка өзбекстандык кыз ал НАСАда стажировкасын өттү. Башка Таджикстандан кыз ал мисалы Google'да стажировка өттү да. Ар бир компанияга ар бир өзү кандай кааласа ошондой өтүшөт да. Анан кийин ошо меники LinkedIn болгон. Анан өзүм негизи ошол жакта иштеп долбоор ошо менторлор менен иштегеним бул жана компьютерное зрение деп коет, computer vision, компьютерди көрүү деп коет да. Ошол аймагы мен бир аз ошо долбоорлорду карап ошолор менен иштешкем да. Анан айрдан стажировка ошо Сан-Францискодон өткөнбүз. Middle East деп коет, жана орто араб өлкөлөрбү, ошолордон да келишет. Анан кийин африкалык өлкөлөрдөн да келишет. Ошо негизи 100 айым болдук. Анан ошо биз ошол жерден стажировка өтүп, менторство өттүк. Алардан биз ошо менторлордон эмес, компаниялардан эмес, ошо башка өлкөдөн келген айымдардан да көп нерсени үйрөндүк да. Ошо мисалы мен келгенден кийин ошо жанагы кодинг караван өткөргөм, курбулар менен, өзүм коллегалар менен, жана керкилер менен мен окугам Манаста. Ошолорду мен мисалы башка ошо африкалык өлкөдөн келген кыздардан үйрөнгөм да. Биз алар ошол региондорго барып, ошо программированияны өткөрүштү депчи. Анан алар адан кийин келгенин да башка веб-разработчик болуп иштедим бир стартаптарда. Анан кийин магистратурага өткөм. Европадан жаңы эле магистратураны бүтүп келдим. Ал негизи магистратура бул computer vision and image processing деп коет. Бул компьютерное зрение и обработка изображения дейт. Бул жанагы медицинский изображениялар бар, мисалы томографиялар же УЗИлер бар. Ошол полностью компьютерное зрение деп коет. Или мисалы жана Tesla машиналар бар да. Алардын машинанын сенсорлору бар да. Мисалы пешеходдор бар, же терек турат, же машина келатат, жол депчи. Ошолордун баардыгы ошо келгени ошо сенсорлор менен через алгоритмы ал ошо компьютерное зрение деп коет да. Ошону өткөм. Анан агада жана мисалы surveillance деп коет, жана метродо же аэропортто камералар турат да, CCTV'лерчи. Анан кимдер мисалы жанагы чемодандарын калтырып кетип калат же ушундай, ошолордун баардыгын
трекинг кылышат да, ошону окуп келгем. Ошо негизи ошонун баардыгы ушу бул компьютерное зренияга кирет. Анан кийин жанагы мисалы жана Facebook'та алгоритм бар го, face recognition деп коет. Бетти таануунучу, мисалы сиз курбуларыңыз менен же досторуңуз менен сүрөтүңүздү киргизесиз, анан бул Адилетти тег кылып кой же бул Нурсултанды тег кылып кой деп досторуңузду көрүп таанып алат да. Ошол полностью face recognition деп коет. Ошол то же самое, это computer vision'га кирет да, компьютердик көрүүгө, компьютерное зренияга кирет. Ошону окуп келдим. Анан азыр башка бир стартапта операциондук директор болуп иштеп атам. Ал стартап бул жана метавселенный деп коет, мета дүйнөлөр. Анан ошо жана NFT, анан кийин жана санарип мода деп коет, цифровой digital fashion деген. Ошо ар кандай аватарлар болот, ошо мета дүйнөлөрдө. Ошо аватарларга биз ошо кийимдерди, ар кандай аксессуарларды даярдап беребиз. Анан аларды NFT катары элдер сатып алып, же башка платформада сатыш мүмкүнчүлүктөрү бар. Бул Кыргызстан үчүн абдан жаңы термин, жаңы түшүнүк болуп жатат. Анан мындан ары карьераңыз кандай нукта улантайын деп ойлойсуз? Негизи ошол жана Азиз Абакиров айтып кетет го, Кыргызстандан иштеп дүйнөгө, Кыргызстанда калып Кыргызстанды өнүгүп дегендейчи. Ошондой айтканы мага абдан 4 жыл мурун уккам. Ошол мага жагып, ошолдон мен ошо тазардан неге биз иштеп келатабыз, ошо башка мындай өнүгүш долбоорлордон иштесек да, мисалы жана мета дүйнө деген ушундай стартаптарда да иштесек, мындай параллельно ушундай тазар деген долбоорлорду иштетип жүргүзүп, ошо өлкөбүзгө бир мындай бир пайда келтирсек болот депчи. Анан кийин кандайдыр иштебесек, эмне болсо да өзүбүздү развивать этсек дагы, мындай Кыргызстанды унутпай ушундай долбоорлорду ар дайым алып жүргөнгө пландап жүрүп атам да. Сиз азыр абдан бир актуалдуу кесиптердин эси болуп атпайсызбы? Анан кыргыз кыздарынын, кыз келиндердин потенциалын да көрүп турасыз да. Ошолорду туура багытка буруу үчүн, аларды колдоо үчүн, маалыматтык технологияга окуу үчүн кандай сунуштарды бересиз? Эми азыр жаңы мезгилби, жаңы учур болуп атат да. Бул мурдагыдай жана бир кесипти тандап, ошо бир кесип менен иштеш деген мындай кыйыныраак болуп атат да. Ошон үчүн кеңешим бул жөн эле биринчиден навыкты эле үйрөнгөнгөчү, ошонун мисалы программирование болобу, же математика болобу, же бухгалтерия болобу, же дизайн болобу, кандай нерсени улам үйрөнүп көрүп, ошо навыктарды үйрөнгөнгө ошо learning skill деп коет да. Бул үйрөнүүчү навык деп коет да. Ошолорду көндөмдөрдү ошону мындай көбүрөөк ошону машыгып туруш керек да. Анткени бир кесип алып мурдагыдай эме заман эмес да. Бир кесип алып ошону менен 20 жыл 30 жыл иштей албайсың да. Анткени азыр технологиялар ушундай IT тармак абдан өнүгүп атат. Мисалы мен окуп келген нерселерди 10 жыл мурун окуп келген нерселер азыр уже outdated деп коет да, уже эскирип, абдан эскирип калды да. Ошон үчүн биз деле улам үйрөнүп атабыз. Анан негизи бул азыр цифровой экономикада жаланган ошо программирование эмес. Мисалы бизден жана жумушубузда деле много жана мета дүйнөлөр менен ошо жумушта бизде жанагы 3D дизайнерлер бар да. 3D дизайнерлер алар табыш программисттерден да кыйын. Алардын зарплатасы программисттерден да өйдө. Ошо 3D дизайнерлерде аларда ушундай толтура программаларды билиш керек да. Алардын программалары абдан кыйын болот экен да. Ошондой бардыгын билип бүттүгүн ошо өздөштүргөнгөчү. Ошо мисалы ошо биз жана архитекторлор менен иштейбиз. Анткени ал мета дүйнөлөрдө жаланган кийим эмес, жанагы зданияларды, ушундайларды курушат да, ар кандай студияларды курушат. Ошондойлорго архитекторлор керек экен. Ошолорго бүттүгүнө цифровой ушу навыктар керек экен да, санарип навыктарчы. Ошон үчүн бүгүн ошо мисалы бир Photoshop үйрөнсө, эртең ошондой 3D дизайнды үйрөнсө, наркы күнү жанагы 3D моделирование менен жанагы 3D прототипирование дегендерди үйрөнсө, программированияны үйрөнүп кетсе, мындай бүттүк эле болот. Азыр мындай көп нерсени дип мындай терең үйрөнө албайсың да. Ошо көп нерсени алып кетиш керек да. Анан уже ошо бир убакыт бир жагы жагып калып, мисалы жана биоинженерияга келсе, анан кийин уже PhD тармагын, PhDсин алып уже терең кетсе болот да, ошондойчу. Бирок негизи ошо возможностьтар абдан көп. Анан бул негизи цифровой экономика, бул IT программирование гана эмес да, көп нерселер бар.
жакшы ойду айттыңыз. Биздин сценарийибизде долбоордон карап ошол ойду жүргүзүүгө аракет кылабыз. Анан бул оюңуздун бир жээгинде STEM тармагы жатат. STEM тармагында сиз кыздарга көп баягы тренингтерди өтүп ушу тармактан абдан салымыңыз бар. Анан бул тармак менен өнүгүү үчүн биздин жарандарыбызга, ата-энелерге, окуучуларга башында кандай бир жолдорду өтүп басып өтүшү керек? Улам ошо интерес болуп, ар кандай нерселер менен интересоваться этип, мындай кыла бериш керек да, көрө бериш керек, мындай кругозорун расширять этип. Анан экинчиден бул компьютер бар болсо, интернет бар болсо жакшы болот эле. Үйдө компьютер болбосо, анда мектептен компьютер тапса болот, мектепте болбосо шаарда же айылдарда кээ бир кимде учебный центрлары болот деп коет да. Мисалы жанагы американский уголок деп коет да, American Corner, анан ошо региондордо да китепканалар бар да, ошолордо да компьютерлери бар, китептери бар, интернет бар да. Ошолор менен ушунда ар кандай платформаларга кирип ошо эмелерин көрүп, кандайдыр бир курстарды өтүп, негизи абдан көп болуп атат азыр жана бесплатный, акысыз курстар. Ошолорду өтүп, анан кийин экинчи бул, үчүнчү бул англис тилди үйрөнүп, бир аздан үйрөнүп келсе, то мындай чексиз возможностьтар ачылат деп ойлойм. Чоң рахмат маегиңизге. Анда биз подкастыбызды жыйынтыктайлы. Убактыңыз үчүн, кыздар үчүн жакшы кеңештериңиз үчүн чоң рахмат. Урматтуу угармандар, ушуну менен биз подкастыбызды жыйынтыктайбыз. Ободон кайрадан угушканча аман туруңуздар. Бүгүнкү коногубуз Айнура Сагын, BBC-нин 100 айым тизмеси, эң таасирдүү 100 айым тизмесине кирген айым. Сиздерге ишиңизге да ийгилик. Рахмат. Рахмат.